Саламатсыңарбы урматтуу иттерге кызыккандар жана жаныбарлар дүйнөсүнө кызыккандар. Анда эмесе биз бүгүн жаныбарларды, иттерди үйрөтүүнүн негизги эки түрүнө токтолобуз. Бул түргө кирген төмөндөгүлөр болуп эсептелинет. Жалпы дрессировканын ыкмалары жана ошондой эле атайын бир багытта адистик дрессировканын ыкмалары. Атайын бир адистик дрессировкалардын ыкмаларына өтөөрдөн мурун биз жалпы дрессировкалардын ыкмаларын үйрөтүп алышыбыз абзел. Жалпы дрессировканын ыкмаларына төмөндөгүлөр кирет. Мисалы үчүн үйрөтүүчү менен иттин ортосунда болгон мамиле, үйрөтүүчүнүн сейилде буйругу менен сейилдөө жана ошондой эле мага кел буйругу менен келип үйрөтүүчүнүн жанында отуруу, отур, ордуңда тур, жат деген буйруктар менен аткаруу, ошондой эле ар кандай тосмолордон өтүү, кашаалардан секирүү, же болбосо бир көлмөлөргө, көлдөргө үйрөтүүчүнүн буйругунун негизинде чаба куруу, ошондой эле автоунааларга коркпостон, үркпөстөн баардык автоунааларга отуруу, ушулардын баардыгын үйрөтүп алгандан кийин гана биз адистик дрессировкаларга өтөбүз. Адистик деген бул атайын бир багыттагы адамдар сыяктуу эле бул механик, сварщик, инженер деген сыяктуу эле атайын бир багытка үйрөтүп алабыз. Аларга төмөндөгүлөр кирет. Мисалы үчүн бир адамды уур кире турган болсо, бир уурунун жыты боюнча, жеке жыты боюнча издеп табууга, ошондой эле жарылуучу, күйүүчү заттарды издеп табууга, тыюу салынган наркотикалык заттарды издеп табууга үйрөтсөк болот. Бөлмөлөрдү тинтүүгө, же болбосо фас буйругу менен качкан адамдарды тиштетүүгө, же болбосо өзүнүн жеке адамды коргоого, мисалы үчүн балдарды өзүңүн балаңа да үйрөтүп койсоң болот да, кайтарууга, башка адамдарга тийгизбестен коруп турганга, же бир объектилерди кайтарууга, же бөлмөлөрдү, этаждарды тинтүүгө, же жер алдында калган адамдарды издеп табууга, көлгө чөгүп бараткан адамдарды сүйрөп чыгууга, чанаалар менен чанааларды тартууга дагы үйрөтсөк болот. Дагы ошондой эле кандай бир иттерге болгон кызыктуу суроолоруңар болсо, комментарийге калтырып кетиңиздер.